тепкиге кабылган 7 жашар баланын ата-энеси соттун чечимине нааразы. Мындан бир нече күн мурда 7 жашар баланы 34 жаштагы жаран ур тепкиге алган. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши ачылып, тергөө жүрүп жатат. Дегени менен жабыркаган өспүрүмдүн ата-энеси райондук соттун чыгарган чечимдерине нааразы болушууда. Мындан улам алар өлкө жетекчилигине акыйкат карап берүүнү суранып жатышат. Учурда жеткинчек ооруканада дарылануусун улантып жатат. 12 апрелде мектептин ичинде 7 жашар баланын ур тепкиге алынганы боюнча маалымат тараган. Тасмада байкалгандай жеткинчектин ичине теп, муунткан. Бул окуядан улам баланын ата-энеси Ленин райондук милициясына кайрылган. Маалыматтарга караганда шектүү 1990-жылы туулган Корей улутундагы жаран. Ага карата бейбаштык беренеси менен иш козголуп, учурда Ленин райондук соту тарабынан үй камагына чыгарылганы кабарланды. Сабалган баланын ата-энеси сот тарабынан чыгарылган бул чечимге нааразы болушууда. Алардын айтымында жада калса шектүү тараптан бир ооз кечирим суроуда болбоптур. Өз баласынын мындай ур тепкиге кабылышына чыдап тура албаган эне тийиштүү тараптардан акыйкат карап берүүнү өтүнүүдө. Азыр биз өтө оор абалдабыз. Жок, бул саат 3:30-дан 4:20 чейин ушундай арасында болгон. Бул убакытта өзү балдарда кружок болот. Ошол жерде менин балам тебип ичине. Ошол мезгилде менин балам сийип алган. Баламы муунтуп. Анан кийин сот болгондо менин координациям нарушено деп айтты. Мен жөн эле түртүп коеюн деген болчумун дейт. Бирок ал жерде түртүп кое турган нерсеси жок да. Кокусунан башы мээси чайкалып кала турган болсо келечекте ал жараксыз бала болуп, инвалид болуп калса болсо кандай болот? Эми ушу урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, ушу биздин үнүбүз жеткидей болуп, сиздер ошол укук коргоо органдарына кандай себептен жаап койдуңар үй камакка немени ошо айыпкерди деп. Шуну тактап биздин эмебизди канаттандырып, кайрылуубузду канаттандырып беришиңиздерди суранам. Учурда өспүрүм Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында дарыланып жатат. Энесинин маалыматында бала бир нече күн тамактануусу начарлап, эми гана өзүнө келип баштаган. Учурда медициналык текшерүүлөр уланып жатыптыр. Ошол эле учурда өспүрүм моралдык жактан жабыр тарткан. Ошол болгон окуядан бери эле балам башы ооруп атат, кускусу келип, анан түнү сийип алган мезгилдер да бар. Анан биз невропатологко да барганбыз, УЗИге ушиптер болгон, башы, мойну, белинде дагы неме болгон экен, ссадина деп. Анан ичинде дагы УЗИден көрсөттү да, неме ичине тепкенде Кудайга шүгүр, разрыв, мындай оор неме болбоду, бирок канчалык эмоциональный переживаниялар болуп атат, мен билбейм, мен баламдан сураштан эле корком. Бул окуядан улам Айсулуу Бекмамат кызы Акыйкатчы институтуна арыз менен кайрылган. Учурда институт баланын укугун коргоо жана коопсуздугун камсыздоо максатында керектүү материалдар прокуратурага жөнөтүүгө даярдалып жатканын кабарлашты. Ошол эле учурда эне жана баланын психологиялык абалына жардам көрсөтүү үчүн акысыз психолог дайындалган. Психолог менен ошол бүгүнкүдөн баштап сеанстар алып, ошол бала менен иштөөгө иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле биз бардык ишти териштирип көрүп, ошол баланын укугун сактоого жардам берүү аракеттерин көрүп жатабыз. Анан азыр ар бир ата деле ойлонуп калды да, ошол балдарына коркуп, мектепке жиберсе, анан мектептен башка бирөө келип эле сабап баласын токмоктоп кетсе, бул деген аябай коркунучтуу болду да. Эскерсек, үстүбүздөгү жылдын 12 апрелинде Бишкектеги жеке мектептердин биринде 7 жашар баланын сабалган видеосу тараган. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши ачылып, тергөө амалдары уланууда. Ал эми Акыйкатчы институтунун адистеринин айтымында соңку учурларда өспүрүмдөрдүн зордук зомбулукка кабылып, укуктарынын тебелениши коомдун негизги көйгөйү болуп калууда.